Мына ал жерде ошол кадастрда иштеген кызматкерлер келе атышат. Аябай сүйүнүп, помоюм азыр жүрөм, бир жерге барып майнашат. Сиздердин баарыңыздар куттуктайм бүгүнкү жоопкерчиликтен кутулганыңыздар үчүн. Сиздерди куттуктайбыз эми. Молодцы вообще. Ушундай бизде ушундай кадрлар иштеп атканда Кыргызстан мамлекети өспөй кайра өлөт. Туурабы эжеке? Конечно, өлөт. Мен башчы прохожуйм берди, адаш отасыз. Жабырлануучулар турушат. Адреси сот болду. Үштүбаев деген кимиси? Ана кетип атканбы? Мен эч ким эмесмин деп атат го. Урматтуу мекендештер, Сокулук райондук сотунда отурабыз, сот залында. Мындан 2 жыл мурун, тагыраак айтканда, 2023-жылдын 9-мартынан кийин биздин Сокулук районунун бир топ кадастр бөлүмүнүн кызматкерлери коррупцияга карата айыпталып кармалган эле. Ошолордун где-то 30-дан ашык сотрудник, ошолор бүгүнкү күндө ошолордун соту дагы деле болуп жатат. Улам келген бүгүн 2 апрель 2025 жылы дагы уланууда. Бул жерде айыпталуучулар плюс жабырлануучулар болуш керек да. Жабырлануучулар да катышып отурат, бирок жабырлануучулардан сурабастан туруп эле прокурор да өтүнүч келтирген эмес экен. Ошол жерден сот өзүнүн билгенин кылып эле сот залынан өкүмдү жыйынтык чыгарыш үчүн жанагы сот залынан өзүнүн кеңешме кабинетине кирип кетти да. Эми азыр күтүп отурабыз. Келгенден кийин эмне деп айтат, аны уга жатарбыз азырлап. Да бир эң кызык нерсе бул Кадыркулова Талайгүл деген Сокулук райондук соту буга чейин мындан 1 жума мурун ротация менен шаардык сотко которулуп кеткен. Эми ошону мына жогорку соттон атайын дайындоо болуп, судья Кадыркулова Талайгүл өзүнүн ишин жыйынтыктап коюш үчүн атайын бүгүн 2 апрель 2025 жылы атайын ушул сот жыйын өткөрүп атат да, ошо жыйынтыкташ үчүн. Башка сотко өткөрүп бербестен Талайгүл өзү жыйынтыкташ үчүн азыр эмеге ошо решение чыгарыш үчүн сот залынан чыгып кетти. Бул жерде айтат кетчү нерсе да бир окуя болду да, мындай биздеги жабырлануучулардын кээ бирлеринин кайрылуусу болгон, же болбосо ошолордон келген маалыматка кайрыла турган болсок, бул жерде ушул эле залда 13 апрель күнү дагы Сокулук райондук сотунун сот отурумуна катышып калдык дейт да. Ушул жерде катышып отургандар Кадыркулова Талайгүл залда видео фиксация жүрүп атат деп видео тартууга уруксат берген эмес. Сотто катышып отурган прокурордон, адвокаттардан, айыпталуучулардан, ал жерде айыпталуучулардан сурап, ошол жерде слушательди бизди дейт да. Слушательди катары катышып отурушубузду добушка койду дейт да. Добушка койгондо жыйынтыгында бизди слушатель катары залда калтырды дейт да. Эске салсак, 2023 жылдын 9 мартында Сокулук райондук кадастр кызматкерлери коррупцияга шектелип кармалышкан. Мына ошол Сокулук райондук кадастрынын 30 кызматкеринин ишин Сокулук райондук судьясы Кадыркулова Талайгүл бир тараптуу карап келе жатат. Судья Кадыркулова Талайгүл ошол коррупция шектүү 30 кызматкерди коррупцияга да шектеп, анан жабырлануучу катарда иштерин карап жатканына күбө болдук. Эмне үчүн коррупция шектүү жаран жабырлануучу катары суралышы керек? Же судья өзүнүн кызматтык милдетин унутуп калганбы, же кандайдыр бир кызыкчылыгы барбы деген суроону коюшкан да бул жерде. Бирок 18 апрель күнү, ушул эле жылдын 18 апрель күнү, 2025 жылдын күнгү сот отурумунда судья Кадыркулова Талайгүл бизди слушатель катары отурбайсыңар деп сотко катыштырбай койгон. Сот жабык өтүптүр. Демек, Сокулук районунун судьясы Кадыркулова Талайгүл Сокулук районундагы соттордун ичинен ашыккан билерман судья экендигин, өзү би өзү хан экендигин көрсөттү деп атышат. Жарандардын мыйзамдуу укугун тебелеген Кадыркулова Талайгүлдүн судья болуп иштегенге кандай укугу бар деп атышат да. Соттордун арасында дагы сот мафиялары бар экендигинде күмөн саноо пайда болду. Бизде күмөн жаралды деп атышат. Ушундай бир тараптуу иш алып барган жогорку сот
соттун төрагасынын орун басары Мусаев Нурландын, Сокуло районунун судьясы Кадыркулова Талайгүлдүн үстүнөн даттануу арызын биз Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине жазабыз деп атайын кайрылышыптыр. Жазасыздарбы же? Ана жазышат экен. Кадыров решает деген сөз бар. Мамлекеттин элибиздин гүлдөгөн өнүгүшүнө соттордун адилеттүү чечими биринчи орунда турат. Адилеттүү сот чечимдери болуп турса, анда биздин жарандарыбыздын сотторго болгон ишеничи артат эмеспи? Эгерде сот, прокуратура адилетсиз иштеп аткан болсо, демек президент начар иштеп аткандай сезилет. Соттордун бардыгын жаман иштеп атат деген сөздү айтуудан алыспыз. Ооба, эң мыкты адилеттүү чечим чыгарып иштеп аткан судьялар бар. Мисалы, адилеттүү чечим чыгарган судьяга Тосалиевге терең ыраазычылык билдиребиз деп ушул жердегилер жабырлануучулар айтып кеткен экен да. Мына ушундай. Урматтуу мекендештер, эми азыр судьяны күтөбүз. Ал эмне деген итогун айтат, эмне деген чечимин айтат. Аны көрө жатарбыз азыр. Кыргыз Республикасынын жаран үй-бүлөлүгүнө жогорку издөөтөнөсү иштеген мурда кылмыш жоопкерчиликке тартылган жашаган бири Сокулук районунун Шайылы Баторов көчөсү 6-үйүнүн тургуну бөгөт боюнча башка жакка кеткен курбат түрүп тандалган айып тактысынын өлчөмөсүн өз убагында алган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жазуу кодексинин 346-беренесинин 1 бөлүмү боюнча 5 эпизод боюнча айыпталган Дубанаев Жумаканов 1977 жылы 19 апрелда Нарын областынын Нарын шаарында туулган улуттук Кыргыз Республикасынын жараны үй-бүлөлүк эми жогорку иштеген жери кадастр мамлекеттик мекемесинин Сокулук филиалында каттоочу болуп иштегенде соттолгон. Жашаган жери Сокулук району Сокулук айылы Мичурин көчөсү 7-38-үйүнүн тургуну. Бөгөт боюнча башка жакка кеткен курбаты түрүп тандалган айып тактысынын өлчөмөсүн өз убагында алган. Жолалпа Казбек Омурбеков Кыргыз Республикасынын кылмыш жазуу кодексинин 337-беренесинин 2 бөлүгү, 337-беренесинин 2 бөлүгү, 337-беренесинин 2 бөлүгү, 337-беренесинин 2 бөлүгү, 337-беренесинин 2 бөлүгү 5 эпизод боюнча бөлүгү калысына кылмыш жазуу жоопкерчилигинин катын эскерүүнүн таяктагына байланыштуу жаза белгилейбиз. Дүйшаналиева Мукабат Элбекова Кыргыз Республикасынын кылмыш жазуу кодексинин 337-беренесинин 2 бөлүгү боюнча 6 эпизод боюнча бөлүгүдөн дагы ага кылмыш жазуу жоопкерчилигин тартуунун эскерүүнүн таяктагына байланыштуу жаза белгилейбиз. Өкүнгөн арыз тарап Кыргыз Республикасынын КЖКнын 4-беренесине ылайык 30 күндүн ичинде Чүй областык сотуна сунуш келтирүүгө жана даттанууга акылдуу төраганын чыгарып Барын чыгарып Абдуллабеков. Siz болса камакта аласыз, бул иш боюнча жаза чектеген жоксуз. Эми эң айып уруксатты башкарган чоңарыңызды алар тандаган мен аякка тийиш айткан. Түшүнүктүүбү? Мен жана ушул иштин алдында следовательдин постановлениясы бар болчу жана бардык кыймылсыздыкка арыз коюп. Сизге баарын окуп бердим. Анда түшүнүктүү болсо, сот отурумуна жабып. Sizge soru versek bulak, Kadirkulu talep gideceğim. Sizge soru versek bulak, Kadirkulu talep gideceğim. Buna siz nemeni rotasiya olup başka şarkı oturup kettiniz. Bugün sot oturumunu ötkürdünüz. Anan 30 maçlık nemege ayıptalçıға жеңил чара колдондуңуз да? Ошондо Кадыркулова Талайгүл Калыбековна деген судья, бүгүнкү процессти караган киши. Бүгүнкү процессти караган киши ушул киши өтө жеңил мыйзам чарасын колдонду да. Мына азыр айыпталып жүргөн эмелер мошенниктердин баары азыр чыгып кетип атат. Сүйүнгөн боюнча, жыргаган боюнча кетип атышат. Иншалла. Аз мына жерде аз буларды алдын ала өтөбүз. Кичине. Assalamu alaikum baba. Бүгүнкү неме айтсаңыз, сот отурумунда кандай деп эсептейсиз? Бүгүнкү айыпталуучулардын айыпталуучуга коюлган айып кандай болду деп эсептейсиз? Эми мен нормально. Айыпталуучулардын
Кеврене туура эмес болду. Кеврене туура эмес. Жеңил болду өтө эле. Өтө эле жеңил болду. Кайыкта жүрсөк? Эркек барган турсам мындай менен айталы. Жана киши жана да бар. Булардын баарына сурам мына, булардын баары интервью кылыш. Баарына интервью кылып. Айтыңыздарчы, бүгүнкү сот отуруму кандай өттү? Канаттарлык эмес. Канаттандырылган эмес, а? Жок. Бул жерде эми сиздер баягы как жабырлануучу катары апелляция берсеңиздер болот. Анан эгерде чын эле сиздер Жабырлануучу киргизбей койсо каяктан билет? жабырлануучу киргизбес. Жабырлануучу болуп киргениңиздер жок да? Киргизгенде жок да. Мен айтайынчы мынакей. Азыр бул сокулук сотто экинчи жолу коррупция беренеси менен каралып атат. Экинчи жолу каралып атат. Мына фонд мүчөлөрүнүн арсы менен экинчи жолу каралып атат. Биринчи жолунда жана кубатып баштаган эң чоң башчы көзүлөрүн бошотуп таштаган. Анан экинчи ирет мына. Экинчи иретте кайра поделка менен кошулган. Анан экинчи иретте момунтуп көрдүңүзбү? 30-40 кишини дагы мөөнөттөттү деп бошотуп ийди да. Мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик документтик миңдеген көсөктөн жазаганда анан ушулардын баарын бирин да жоопко тартпай бошотуп койгондон кийин биздин өлкөдө мыйзам иштебегендиги ушул көрүнүп турат да. Анан улуу урматтуу президентибиз айтып атат да, коррупция менен күрөшөбүз деп. Ошол эле Камчеки Кыдыршаевич айтып атат, коррупция менен күрөшөбүз деп. Ошорку жогорку кеңеш айтып атат, алар жоопко тартылат, мөөнөт өтсө да 5 эсе 10 эсе төлөйт деген. Ким коррупциянын бетин ачса миллион сом беребиз деген тиги Садыр Нуркожоевич. Анан 2 эсе төлөмөкчүсүң, 5 эсе төлөмөкчүсүң, булар 0 эсе төлөгөн жок. Мына кайра келип кызматка иштеп атат. Анын баарын ким бошотуп атат? Аны Сокулуктун соту Кадыркулова Таалайкүл бошотуп атат. Ал ратташса биздин арсы менен ратташса чоңоюп кетиптир, мына көрдүңбү? Ошо сотторду чоңойтуйса ал келип ратташса менен кетсе да кайра келип даканса буларды актап жана жоопко тартпай сотто бүтүрүп кетти мына. Мына карабайсыңбы? Бүт мамлекеттик документти жазагандар. Мамлекеттик кызматкерлер Кытайда бир эле документти жазса атуу калат экен. А бизде мына бара кой деп туруп Кудайга келдик деп урда отурбай. Акча берип койгондар байланыш. О, тек паспортту мына 22-жылы июнь айында бул эжекеме жасап беришкен. Сервистер. Үйгө тек паспорт мына. А бул ошол эле документи тек паспортто. Ошол эле жылы 22-жылы декабрь айында дагы башка бирөөгө жасап берген. Ошол бир эле айылбыз. Ошолор ушул документ менен бизди сотко коюп туруп, мына бул эжени уже выселениега чыгарып атат, үйдөн чыгарып атат. 28-нде уже соттун чечими чыкты. Ушул эки тек паспорт болгон үчүн. А эмне үчүн булар ушул жоопкерчиликтен 20-30 эпизод менен болсо дагы бардыгын жеңилдетилген түрдө эме таап туруп бошотуп койду. Биз ошого наразыбыз. Сизди дагы мындай жабырлануучу катары катыштырган жок, а? Жок, бул кишинин үйү, мен бул киши үчүн айтып атам. Жабырлануучу катары катыштыңызбы бүгүн? Катыштым, азыр катышып ушу. Анда сиз апелляциялык арыз даттануу мен арыз Верховныйга чейин барып, бардыгы ушулардын чечими калды. Судьялар кеңеши бар го, биздин Кыргыз Республикасынын судьялар кеңеши бар. Тартип комиссиясы бар. Ошого кайрылыңыздар. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар, көрдүңүздөр. Мына бизге кеткен каттардын кээ окуп кете турган болсом, бизге мындай деген дагы кат түштү. Биз азыр Сокулук районунун райондук сотунда отурабыз да бу жердечи. Бүгүнкү сот отурумун 30 кадастрдын үстүнөн кылмыш жазасынан бошотту. Булар мамлекетке эбегейсиз чоң зыян келтирген кылмышкерлер болчу. Кадыркулованын мындай бошотушу өзү мындайча айтканда кесиптик кандай десем тажрыйбасынын шалакылыгы дейбизби иши кылып эмнегедир бир нерсени допускать этти да. Мыйзамга эме биздин жарандар ойлоп калат да, биздин жарандар ойлоп калат, мыйзам иштебейт экен дегенди. Мына жогорку сотто да болгон окуя кече жакында ошо мына немелер киришкен экен. Эжелер жогорку сотко кабылдаусуна кире турган кирейил деп атайын жазылып барса, мына ошол жерде жогорку соттун помощниктери да киргизсе дагы ошол жерде жогорку соттун орун басары Мусаев жөнүндө сөз болуп атат да. Биз дейт 1 апрель күнү жогорку соттун төрагасы Мусаев Нурланга кирмекпиз. 31 март күнү жогорку соттун төрагасынын жардамчылары бизге ошентип айткан. Айтылган убакыт боюнча 1 апрель күнү саат 15:00-гө Мусаев Нурлан мырзага келдик. Мусаев Нурлан мырзанын секретары ардак кароол кызматкерлерине айтып, бизди канцелярияга арыз таштап коюп кете берсин дептир. Биз кайрадан жогорку соттун төрагасынын жардамчылары менен байланыштык. Алар
трубканы Ардак Каролго бериңизчи дешти. Ардак Карол менен жардамчылар сүйлөшкөндөн кийин Ардак Каролдун кошосу менен Мусаев Нурлан мырзанын кабинетине бардык дейт. Мусаевдин секретары уруксат бербесек деле буларды эмнеге алып кирдиң? Обратно алып кетиңиз деп арыз жазып, канцелярия аркылуу келсин деп Ардак Каролго айтты. Ошол жерден жардамчылар менен байланышып, кайрадан ошо Мусаевке араң кирдик дейт да. Уголовный ишти алып барган жогорку соттун төрагасынын орун басары Мусаев Нурлан бизди кабыл алып мындай деди. Мен Сокулук районунун соту Кадыркулова Талайгүлдүн иш алып баруусуна, сиздерди жабырлануучу же угуучу катары катыштыруусуна келишише албаймын. Айтып кое берем, бирок келишише албайм. Судья Кадыркулова өзү чечет деди. Эгерде биз сиздерге уруксат берип койсок, башкалар дагы ызы-чуу салып чыкмакчы деп кимди айтып атат билбейм. Өздөрүнүн жанакы ошол айыпталуучу кадастрлар айтып атат окшойт. Биз айттык, же болбосо жанагы биз айттык, чыгат. Карыпсын эле чыгабы же подделка госактысы бар жанында чыгабы дедим. Мамлекетке мыйзам иштей, мамлекетте мыйзам иштейби же жокпу? Соттор эмне үчүн отурат чоң айлык алып? Биздин укуктарыбызды Кыргызстандын жогорку соту коргойбу же биз эл аралык сотко кайрылып, биздин укугубузду эл аралык соттор коргош керекпи? Жогорку соттун төрагасынын орун басары Мусаев Нурлан мырзанын ушул сөзүнөн кийин биздин Кыргызстанда, Кыргыз мамлекетинде жарандардын сотко катышуу же катышпоо укуктары тандалмай, башкача айтканда тандалып жүрүп калганына таң калдын кереги жок экенине ынандык деп жазышыптыр да. Биз азыр Сокулук райондук сотуна катыштык. Ошол сотто 2 жыл мурун камалган 33 Сокулук кадастрынын кызматкерлеринин козголгон иши боюнча сот отурум болду. Кадыркулова судья карады. Ал жерде ошол кадастрда иштеген кызматкерлер келатышат. Аябай сүйүнүп, по-моему, азыр уже бир жерге барып майнашат. Сиздердин баарыңыздар куттуктайм бүгүнкү жоопкерчиликтен кутулганыңыздар үчүн. Молодцы вообще. Бирок эл үчүн, мамлекет үчүн ак иштеп берсеңиздер жакшы болмок да. Бир комментарий берип кое тургандарыңыздар барбы бир жарыңыздар? Эжеке, сиз кандай дейсиз? Я. Ben başlayayım. Прохожуйм берди. Адашып атасыз. Эжекелер, бери келиңиздер, ой. Бүгүн майрам кылабыз. Сиздерди куттуктайбыз эми. Молодцы вообще. Ушундай бизде ушундай кадрлар иштеп атканда Кыргызстан мамлекети өспөй кайра өлөт. Туурабы эжеке? Конечно, өлөт. Кандай дейсиздер эжекелер? Сиздер мына көрдүңүздөр да бүгүнкү сотто мына эмне жабырлануучулар отурушат. Адилетсиз сот болду. Үштүбаев деген кимиси? Ана кетип атканбы? Мен эч ким эмесмин деп атат го. Мына булардын минген машиналары мында ушундай да. Булар минген машиналары крутой. Ушундай машинада жүрүшөт. Булардын кайсыл акчасына, кайсыл эмесине ушинтип иштеп жүрүшөт. Мына айым ким болуп иштейт билбейм. Жанында жолдошу Өкөтөн кадастрда иштеген экен. Өкөнөтөн айып угузулду. Фамилияты жөнүн да билбей калдым. Майлайсыздарбы? Майлagыла кетишти. Булар сүйлөштү, бир жерге барып отурушат. Бүгүн булар үчүн чоң той болот да. Мына жабырлануучулар отурушат. Үйүн тартып алат. Мамлекетте мыйзам иштейби де коррупция бар. Бул республикача сенсация болду. Эми азырчы? Журналист КТР. КТРдин журналистсиз, Мына КТРдин журналист экен. Атыңыз ким эле? Бакыт мырза. Мына өзүңүз көрдүңүз. Мен тартпайлы болуп, бизге интервью берип койгулачы. Макул. Мына Бакыт мырза азыр мына жерде неметип КТРден атайын келген экен. Ошого мен айтып койсом, мындай болду да Бакыт мырза. Бул жерде мындан 2 жыл мурун 9 март 2023 жылы 4 кадастр кармалган. Биринчи, эң алгачкы жолу. Андан кийин 4 кадастр кармалгандан кийин буларды убап-чубап кармай бергенде общий количествосу 33тен ашкан да, где-то 40 адам кармалган да. 40 адамдын соту бүгүн болду. Кадыркулова, судья Кадыркулова Талайгүл Калыбековна карады да. Эми буларга бардыгына жазалоонун ордуна, мыйзам чегинде жазалоонун ордуна
буларды ошондой жоопкерчиликтен кылмыш мөөнөтү өтүп кеткен деген айып тугузуп туруп буларды кылмышы жоопкерчилигинен бошотуп салды да. Булар түрмөдө отуруш керек болчу, камакта отуруш керек болчу да. Наказанияны конкретно алыш керек болчу. Мына мунунда эки аял гусакты жазап тур, мына кайда келишти атат. Кача алып койсок арызды. Айтып койсок эки. Сиз жабырлануучулукка катыштыңыз. Сүйлөтпөй койдубу? Сүйлөдүңүзбү? Эмне болду? Хозяйка жасаган иши Айтыңыз. Сиз эме даттанасызбы жеке? Бул кишиге июнь айында тек паспорт жасап туруп государство. Кайра эле жылдын аягында декабрда башка Талпаков дегенге жасап. Муну копировать этишкен. Тек паспорт. Анан Талпаков бул кишини сотко коюп, азыр выселенияга берди, бул киши үйсүз калды. Бир эле жылдын ичинде эки кишиге тек паспорт жасаган. Муну аннулировать этпей туруп жасаган. Кайсы жылы жасаган? 22-жылы. Ушу кадастрын жасаганбы мына жерде? Ооба, биздин кадастр соттар. Эми сот аркылуу 2 жылдан бери соттошуп жүрүп, бул кишиге уже выселенияга берди. Мына 28-мартта. Сиз кайсы адресте боюнча жашайсыз? Ал каерде? Сокулук районунун Кызыл Тоо айылындабыз. Кызыл Тоо айылында? Табышажева 29. Номер телефонуңуздар кандай? Кой туруп жазып бериңиздер, жазып бериңиздер. Бул жерде ошол судьялар кеңешине кайрылышыңыздар керек сөзсүз. Табышалиева. Ооба. Чогуу барабыз эжеке. Макул? Урматтуу мекендештер, урматтуу сак-саламатта болуңуздар. Кудай буйрса, адилеттүүлүгү үчүн, чындык үчүн ишти алып бара беребиз. Карпа неме жөнөкөй жарандар үчүн. Мындай да эжеке, азыркы учурдачы мыйзам ушундай кадастрда иштегендерге иштебейт. Сиздерге окшогондорго иштейт. Көрдүңүздөрбү? Сиздерди бөлүп койду. Мыйзам соттор үчүн, государство үчүн, архитектура үчүн, больницалар үчүн иштебейт. Только жөнөкөй элдер үчүн иштейт экен. Туура айтасыз.